Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Израиль Тегерандын түндүк батышындагы аэропортко чабуул жасады. Ирандын борборунун түндүк батышындагы Паям аэропортуна Израиль кол салды. Бул тууралуу 18-июнда Фарс агенттиги билдирди. Бир нече мүнөт мурун Караш шаарында жардыруу болду. Израиль Паям аэропортунун чет жакасына дагы бир чабуул жасады. Учурда өрт өчүрүү жана куткаруу унаалары жарылуу болгон аймакта иш алып барышууда деп айтылат маалыматта. Айта кетсек, Израиль 13-июнга караган түнү Иранды жашыруун аскердик көзөктүк программасын ишке ашырып жатат деп айыптап, ага каршы операция баштаган. Путин Иран менен Израилге ортомчу болууга даяр экенин ырастады. Орусиянын президенти Владимир Путин Бириккен Араб Эмираттарынын президенти Мухаммед бин Заид аль Нахаян менен сүйлөшүүдө Иран менен Израилдин ортосундагы диалогду түзүүгө ортомчулук кылууга даяр экенин ырастады. Бул тууралуу Кремлдин басма сөз кызматы билдиргенин чет элдик басылмалар жазышууда. Владимир Путин Орусиянын чыр-чатактын катышуучуларынын ортосундагы диалогду илгерилетүүдө ортомчулук кылууга даяр экенин ырастап, бул багытта бир катар чет элдик лидерлер менен болгон байланыштар тууралуу маалымат берди деп айтылат билдирүүдө. Улуттук банк кезектеги алдамчылык схемасы тууралуу эскертет. Инстаграмда белгисиз адамдар жарандарга ыңгайлуу шарттар менен мамлекеттик жеңилдетилген насыя алууга көмөк көрсөтүүнү убада кылган жарнактарды таратышууда. Бул тууралуу бүгүн Улуттук банктан кабарлашты. Маалым болгондой шылуундар ишенимге кирүү үчүн Улуттук банктын логотипи Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Жасалма документтерди көрсөтүп жатышат. Ошондой эле кредит алды делген кардарлардын телеграммадагы жалган билдирүүлөрүн мисал келтиришүүдө. Андан кийин алдамчылар ар кандай шылтоолор менен камсыздандыруу, комиссия жарандардан акча которууну суранышат. Улуттук банк мындай ыкма алдамчылардын кезектеги схемасы экенин эскертет. Мындай билдирүүлөргө ишенбеңиз жана эч убакта бейтааныштарга акча которбоңуз. Эгерде күмөн санасаңыз, маалыматты расмий булактардан текшериңиз. Эскерте кетсек, Улуттук банк жарандарга телефон чалбайт, кызматкерлердин көбөлөгүн жана башка расмий документтерди мессенджерлер аркылуу жөнөтпөйт, акча которууну суранбайт, ошондой эле жеке адамдарды тейлебейт, эсеп ачпайт жана калкка насыя бербейт. Эгерде сиз алдамчылардын курмандыгы болуп калганыңызды түшүнсөңүз, банк картасын дароо бөгөттөп, тез арада укук коргоо органдарына кайрылыңыз. Улуттук банктын коомдук кабылдамасынын номери 312 61 04 86. Булак Суперкейджи. Депутат энергетикалык суусундуктарга тыюу салууну сунуштады. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында депутат Бакытбек Марипов энергетикалык суусундуктардын сатылышына жана өлкөгө киришине тыюу салууну сунуштады. Ал мындай суусундуктардын айынан боор, жүрөк, бөйрөк оорулары күчөп жатат деген пикирин айтты. Мындай суусундуктар мектеп окуучулары менен таксисттердин арасында абдан көп колдонулуп жатыптыр. Андыктан Кыргызстанга киргизүүгө жана сатууга тыюу салсак, деди Марипов.
Ичинде аскердик курал болушу мүмкүн. Кытай Иранга 3 жүк учагын жөнөттү. Израилдин соккусунан кийин Кытай Иранга 3 жүк учагын жөнөттү. Бул тууралуу Bloomberg басылмасы жазып чыкты. Басылманын маалыматына караганда Кытай аскердик техника ташуучу учактарды жөнөткөн. Иранга багыт алган биринчи каттам Израилдин соккусунан кийин дароо жума күнү учуп кеткен. Экинчи каттам кийинки күнү Кытайдын деңиз жээгиндеги шаарынан чыккан. Үчүнчү каттам дүйшөмбү күнү Шанхайдан учкан айтылды. Айрым басылмалар учактын ичинде курал жарактар болушу мүмкүн экенин жазышууда. 3 Boeing 747 учагы тең бирдей маршрут боюнча учкан. Түндүк Кытай, Казакстан, Өзбекстан жана Түркмөнстандан өтүп, андан соң Ирандын аймагына жакын жерден радардан жоголгон. Расмий маалыматтарга ылайык маршрут боюнча учактар Люксембургка учмак, бирок Европанын аба мейкиндигинде бирөөсү да пайда болгон эмес. Али Хаменеи Трамптын багынып берүү талабына жооп берди. Ирандын жогорку лидери Али Хаменеи эгер Вашингтон Израилдин Тегеранга каршы агрессиясына кошулса, АКШ орду толгус жоготууларга учурайт деп коркутту. Иранды, анын элин жана тарыхын билген акылман адамдар бул өлкө менен эч качан коркутуу тили менен сүйлөшпөйт, анткени Иран эли эч качан багынып бербейт. Америкалыктар ар кандай аскердик катышуучулардын натыйжасында Америка сөзсүз орду толгус зыян тартарын билиши керек, деди Хаменеи элге кайрылуусунда. Хаменеинин сөздөрүн анын басма сөз кызматы жарыялады. Бул Ирандын жогорку лидеринин АКШ президенти Дональд Трамптын шартсыз багынып берүүнү талап кылган билдирүүсүнө берген жообу болду. Эске салсак, 13 июнга караган түнү Израиль Ирандын өзөктүк программасына каршы аскердик операциясын баштаган. Бир суткага жетпеген убакыттан кийин Тегеран жооп чабуулун жасаган. Эки тараптуу чабуулдар дагы деле уланууда. Сариев: Кыргызстан жана кыргыз эли Россияда өзгөчө макамда болушун каалайбыз. Россияда Кыргызстан жана кыргыз эли өзгөчө макамда болушун каалайбыз. Бул тууралуу Соода өнөр жай палатасынын президенти Темир Сариев Петербург эл аралык экономикалык форумунун алкагында өтүп жаткан Россия-Кыргызстан бизнес диалогунда билдирди. Анын айтымында тарыхтын оор күндөрүндө кыргыз эли менен орус эли бир болгон. Улуу ата мекендик согушта Иван Панфилов жетектеген Борбор Азия дивизиясы Москваны коргогон. Бул согуштун бурулуш учуру болгон. Ошондой эле атайын операция башталганда Кыргызстан коркпостон биринчи болуп кол сунуп, андан кийин гана башкалар кошулду. Бул Кыргызстанды эң ишенимдүү өнөктөш экенин билдирет, деди Сариев. Сөзүнүн орунтуу учурлары: Россия Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүнүн калыптанышына жана өнүгүшүндө негизги ролду ойноп, Советтер Союзу ыдырагандан кийин республика көз карандысыздыкка жеткенде биринчи болуп колдоо көрсөттү. Азырда негизги стратегиялык өнөктөш Кыргызстанда 5 айылдын жыйынтыгы боюнча ИДПнын өсүшү 13,17% түздү. Бул абдан жогорку көрсөткүч. Мындай ыргак менен 2030 жылга чейин ИДПны 2-3 эсеге көбөйтүү милдеттерин мөөнөтүнөн мурда аткарса болот. Түз инвестициянын агымы 1 миллиард доллардан ашып, 2023 жылга салыштырмалуу 20%га өстү. Россия биздин негизги өнөктөш металл, жыгач, химиялык продукция, жабдуулар, күйүүчү майлоочу материалдарды, анын ичинде газды толугу менен Россиядан алабыз. ЭЭПтин алкагында Советтер Союзундагыдай экономикалык кооперациялардын өнүктүрүү зарыл. Ал кезде Кыргызстан айрым продукциялар боюнча бирден бир өндүрүүчү болчу. Кыргызстанда Россиянын эсебинен 9 мектеп курулууда. Жогорку окуу жайлар арасында байланыштар өнүгүп жатат. Петербург эл аралык экономикалык форуму бүгүн башталып, 3 күнгө созулат. Иш-чарага ээп КМШ, БРИКС, ASEAN, Африка, Жакынкы Чыгыш, Латын Америкасы сыяктуу 140 мамлекет менен уюмдардан 20 миңден ашуун өкүл келди. Программада 150дөй иш-чара каралган. Аларды санарип экономика, саламаттык сактоо, эл аралык мамилелер, экология, технология, инновациялар, фейктерге каршы күрөшүү сыяктуу темалар талкууланат. 28 ирет өтүп жаткан форумдун 20 июнундагы пленардык жыйынында Россия президенти Владимир Путин эл аралык маалымат агенттиктердин жетекчилери менен жолугар айтылган.
ПФ глобалдуу чакырыктар менен кызматташуу маселесин талкуулай турган ири эл аралык аянтча. Былтыр 6,4 триллион рубльдук келишимге кол коюлса, быйыл бул сума 7,5 триллионго чамалап барат деп болжолдонууда. Булак Спутник Эжи.